Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ала Тоо 24-түн түз эфиринде Ала Тоо лайф берүүсү. Бул жолку чыгарылышта биз алдыда боло турчу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга Түрксой эл аралык уюмунун генералдык секретары Султан Раев жооп бермекчи. Султан акимович, саламатсызбы? Биринчиден студиябызга кош келипсиз, экинчиден Кыргызстанга кош келипсиз. Мынакей алдыда ушул сентябрь айынын аягы, октябрдын башында баягы Кыргызстан үчүн маанилүү болгон, Кыргызстандын мындайча айтканда бир визиттик картасына айланып калган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биздин тектеш бир тууган эл Турцияда өткөнү турат, пландалууда. Анан баягы даярдык кандай, камылга кандай деген маселе. Чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө баарыбызга жакшы маалым, биринчи жолу көчмөндөр оюну Кыргызстандан тышкары башка өлкөдө турат. 3 жолу Кыргызстанда өттү. Бул өзгөчө бир чоң бир биздин кыргыз элинин руханий өзгөчө бир дүйнөлүк маданиятка кошкон чоң салым болуп калды. Азыркы учурдагы мындай руханий бренд деп койсок болот да. Ошондуктан азыр көчмөндөр оюну болгон кызыгуу өтө күчтүү. Азыр ушул Түркиянын Изник шаарында өтөт. Мына мен да бүгүн картасын ала келдим. Негизги 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Буга чейин жана курулуш иштери, даярдык иштери, баардык иштери аягына чыгып атат. Ошол менен бир катар деле ошол анын негизги маңызын түзгөн, контентин түзгөн спорттук оюндар, ошондой эле маданият программасы да, маданият тарабындагы азыркы күндө аябай активдүү даярдыктарды башынан өткөрүп деп айтар элем да. Жалпы жонунан алганда бул 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 102 мамлекеттен катышат, дүйнөнүн 102 мамлекеттен спортчулардан 3000ден ашуун спортчулар катышат. Ошондой эле жалпы мындай алганда ошол көчмөндөр оюнунун программасына 40тан ашуун оюндар кирди. Бул спорттук жагынан да. Ал эми маданият боюнча жалпы ошол маданияттык программа биз ушул салтанаттуу ачылыш анан салтанаттуу жабылыш церемониясын даярдап атабыз. Буга негизинен 1000ге жакын чыгармачыл адамдар, маданият адамдары, искусство адамдары ушул программабызга катышып атат да. Азыр ошол эле учурда өзгөчө бир мындай бир басым коюп ушул маданий программага катыша турган 8 өлкө бар. 8 өлкө бул эми негизинен түрк мамлекеттери, ошол 8 өлкөнүн чыгармачыл коллективдери дагы ушул негизги группага кирген. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы чыгармачыл инсандары, ошол өнөр поздору бул программага кирген. Ал эми жанагы ачылыш церемониясын бул эл аралык мындай режиссердук коюучу группа иштеп атат. 25ге жакын адам. Ал негизи биз ушул Түрксой эл аралык уюму ушул 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун маданий контентине мындайча айтканда даярдап атабыз. Биз ошого жооп беребиз, ошол боюнча иш алып баратабыз да. Албетте бул жерде биздин мына 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнубуз өткөн жер, баардык мына дүйнө баардыгы таанып калды. Массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы биз жерде бир уникалдуулугу бизде мүмкүнчүлүк чоң эле да. Спорттук оюндар өзүнчө бир жерде болуп, анан эми маданий программа өзүнчө кырчында болуп, маданий этно программалар кырчында болуп. Бул жерде мына мен көрсөтөм, мына картасында ала келдим. Негизи баардык оюндар, спорттук оюндар дагы маданий программалар да бир жерде болот. Бул оюндарыбыз негизи мына Изник көлү, ошо Изник көлүнүн боюнда өтөт. Эми ошол 4-үнчү көчмөндөр оюнуна эмне үчүн Изник шаары, Изник көлү тандалып алынды дегенде мен ушул көпчүлүк учурда ушул оюндун негизги демилгечилеринин бири, ушул 4-үнчү көчмөндөр оюнунун жооптуу Түркия тарабынан эң жооптуу кишилердин бири, дүйнөлүк этно спорттун федерациясынын, конфедерациясынын президенти Билал Эрдогандын сөзү бар да. Ал айткан, эмне үчүн биз ушул Изникти өткөрүп атабыз депчи. Изникти өткөрүүбүздүн биринчи башкы маңызы бул биз Изниктин
изникте ушул көчмөндөр оюнун ошол дүйнөлүк маданияттын бир чоң бир көрүнүшү, кубулушу болуп ушул деңгээлге көтөргөн кыргыз элине болгон сыйыбыз дейт да. Себеби кыргыз элине болгон сыйыбыз ушул көчмөндөр оюна биздин салтыбызга, ата бабабыздын салтына болгон чоң сыйыбыз катары кабыл алса болот. Экинчиден ошол Изникте ушул Түркиянын бир тарыхындагы эң бир оор мезгилде, Селжук мезгилинде биздин ата бабаларыбыз барып ошол түрк боордошторубузга эң кыйын учурда биздин жаачыларыбыз барып 1000ге жакын ушундай бир чоң бир сөз бар, тарыхый сөз бар. Ошолордун башчылары, аскер башчылары ошол жерде баатырларча курман болгон. Алардын ошол жерде анын күмбөзү бар да. Кыргызлар түрбөсү, кыргыздар түрбөсү ушул Изникте ошол кыргыздарга болгон сыйыбыз катары, урматыбыз катары, таазимибиз катары. Ошондой эле бул көчмөндөр оюнун биздин бир туугандарыбыз кыргыздар ушу бизге эң бир ишеним менен биринчи жолу бизге бергендиктен биз кыргыз элинин ишенимин дагы ошого бизге болгон ушундай бир жогорку мындай бир урматын биз жогорку деңгээлде көрүшүш керек деген ниетибиз бар деп ушул боюнча бир биздин бир жыйында айтты эле. Ошонун сырдарындай азыркы күндө бүт даярдыктар болуп атат. Мен ойлойм азыр дүйнөлүк басма сөз маалымат каражаттары дагы эң чоң дүйнөлүк басма сөз каражаттары дагы CNN, BBC, NHK, Кытайдын эмелери телевидениялары, ведущий телевидениялары ошол эле учурда Түркиянын өзүңөр билесиңер көп спорт каналдары бар. Ошондой эле дүйнөлүк эң алдыңкы спорттук каналдар дагы азыр ошону чагылдыруу боюнча өтө чоң аракеттер жасап атат. Менин оюмча ошо кыргыз оюну, кыргыз көчмөндөр оюну бул 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда да дагы бир деңгээлге өзүнүн масштабын көтөрөт. Ошондой эле ошол эле учурда бул мындай бир жалпы дүйнөлүк оюндардын бир катмарын түзөт болушат деген оюбуз бар. Кудай буюрса ушул аракеттер болуп атат бул багытта. Мынакей ушул көчмөндөр оюндарынын үчөөсү бизде Көгүлтүр көл жээгинде өттү. Кыргыздын бир мындай сиз жогоруда жакшы айттыңыз, руханий бренди депчи. Анан кайра мынакей Көгүлтүр көл жээги, Изниктин жээгинде өтүп атат да. Ушу 4-чү оюндарда буга чейинки үчөөнүн айырмаланган бир өзгөчөлүк же болбосо мындай бир жаңыдан кошулган оюндар барбы? Эми бул жерде бизде эки группага бөлүнгөн, эки негизи, эки өзөгү бар да, спорт, анан ошондой эле маданият, же дух, же рух деп коебуз го. Ошонун сырдарындай биз ушул маданият маселеси боюнча маданият жагынан биз ошол жоопкер болуп атабыз. Ал эми спорт жагынан бүткүл дүйнөлүк спорт конфедерациясы. Эми албетте бул жерде спорттук оюндарда да бир топ жаңылыктар бар деп айтылып атат. Ошол эле учурда айрым бир өзгөчөлүктөр, бир жаңылыктар кирип атат деген дагы сөз бар. Эми биз ошол эле бир эле түрк дүйнөсүнүн эмес, ошон башка ошол көчмөндөрдүн да жаңы бир оюндары дагы бул программадан орун алып калышы мүмкүн деген ушундай бир көз караш бар. Жалпы ал эми маданий программасында биз эми мына 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда көбүн эсе үчөөндө тең мындай биздин өзөгүбүзгө, кыргыз рухуна, кыргыз духуна, кыргыздын көөнө маданиятына, кыргыздын аалам таануу маселесине, кыргыздын дүйнөсү, масштабы, манасы бүт бардыгын көрсөтүүгө биз аракет жасадык. Бул өтө туура болгондо, өтө мыкты бир өзгөчө бир бизге ушундай чоң мындай бир дүйнөлүк мүмкүнчүлүк болгон. Бул жерде Түркияда албетте бул жерде бир аз масштабы чоңураак. Бул жерде ушул жалпы акцент түрк дүйнөсүнө болот. Түрк дүйнөсү менен ушу дүйнөнүн ортосундагы кагылышта түрк маданияты, түрк дүйнөсүнүн, түрк мамлекеттеринин ошол учурда эле биздин элдерибиздин өзгөчө бир маданиятын көрсөтүүгө аракет жасалат. Алкагы дагы да кеңейип атат. Алкагы кеңейип атат. Ошондуктан мен өзгөчө бир айтып коюшум керек. Ушул концепцияда кыргыз бизге, кыргызстандыктарга, кыргыздарга, кыргыз маданиятына өзгөчө бир орун берилип атат да. Сый катары, урмат катары ушул оюнду алып чыккан өлкө катары мындай бир чоң мындай бир мүмкүнчүлүк дагы ошол эле учурда концепцияда негизги
чордону катары, негизги уюткусу катары кыргыз маданиятында биз көрсөтүп атабыз. Себеби ошол эле учурда биз мына программабыз 1 саат 10 мүнөттүк болсо, ошонун ичинде бул 1 саат 10 мүнөттүк анан жалпы эле бир гана түрк дүйнөсү эмес, жалпы бүгүнкү адамзаттагы цивилизациянын да эмелерин, көрүнүштөрүн чагылдыруудагы бул ошол маданий программа камтылган. Ошонун ичинде биз 5 мүнөттөн ашуун кыргыз маданияты жөнүндө сөз кылып атабыз, сөз көрсөтүп атабыз. Биздеги бул дагы кыргыз маданиятын дүйнөлүк аренага, дүйнөлүк массалык негизги эң алдыңкы массалык аудиториясы бар, чоң аудиториясы бар. Биз ошол алкакта көрсөтүп атабыз да. Бул дагы кыргыз маданиятын даңктоонун дагы, кыргыз маданиятын көрсөтүү дагы өзгөчө мааниге ээ. Ошол эле учурда бул концепцияда, ошол маданий концепция көптөгөн ошол мыкты өнөрпоздар, ырчылар, бийчилер, бий группалары 455 бий группасы бар. 455 адам бир бий группасына катышат. Ошол эле учурда биз мына прикладдык искусствону да көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Ошол түрк дүйнөсүндөгү 20 эң мыкты прикладдык усталарды ошол жерге чакырып, ошол жерден көрсөтүп атат. Ошол эле учурда бул жерде хор дагы, оркестр да бар, 200дөн ашуун. Анан кийин ар бир оюн бул чоң көрүнүш, бул биздин балдарсыз, биздин келечексиз болбойт. Ошого байланыштуу 175 ушул балдардын чыгармачыл группаларда ар башка өлкөдөн келген, ошонун ичинде Кыргызстандан да бар да. Анан ушул өлкөлөрдөгү 8 өлкөдөгү эң мыкты 25 вокалист, солисттер дагы жаңы чыгармалар жазылды, жаңы ырлар жазылды. Ошону биз азыркы күндө жазуу процесси жүрүп атат. Жазуу процесси жүрүп атат. Эми бул жерде жанагы мына могу жерде өтөт ачылыш салтанаты, ачылыш салтанаты бул баягы Грек театрына, амфитеатрга окшошураак мына көлдүн боюнда. Бирок ушул аянты тиги биздин ипподромдон бир аз кичирээк бул жердечи. Ал жерде бир 10 000, 15 000 расчет болсо, бул жерде 5-6 000 гана адам болушу мүмкүн да. Ошол жерде салтанаттуу ачылышы. Ошол эле учурда бул 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна түрк дүйнөсүнүн мамлекет башчыларынын катышуусу менен өткөн атат. Азыр ушундай бизде эме бар. Ошол дагы бул көчмөндөр оюнуна чоң мындай масштабында көтөрүп атат мамлекет башчыларынын деңгээлинде. Андан башка дагы мамлекеттер да катышууга өзүнүн мындай бир ынтызарлыгын билгизип, ошол боюнча азыркы күндө даярдыктар аябай күчтүү болуп атат. Эми мына дагы бир маселени айтып коюш керек. Мына биз 1-2-3 оюндарды тең биздин жердештерибиз, мекендештерибиз ким кааласа барып көрүп, аябай ушундай бир чоң бир көкүрөгүн толтуруп кеткен учурлар болду. Үчөө чоң майрам болду, өзүнчө чоң мындай бир маданий кубулуш болду деп айтсак болот да. Ошол эле учурда биздин элибиздин көкүрөгүн аңарткан, ушу көкүрөгүнө дух берген ушундай бир маданий программа болду. Бул жерде көпчүлүк учурда мына Кыргызстандан да барсакпы дегендер бар да. Албетте бул жерде аябай чектелүү, аябай тартип маселеси дагы, коопсуздук маселеси да күчтүү. Ошондуктан сөзсүз түрдө мына чыгармачыл адамдарды, артисттерди, өнөрчүлөрдү мына биздин маданият министрлиги ал өзү ошол курумду түзүп атат, ошол курамды түзүп атат. Ошол боюнча алар жооп берет. Биз мамлекеттердин чыгармачыл курамына кийлигишкен жокпуз, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн эрки да. Ошол эле учурда ал эми жалпы мындай театралдык ачылыш, салтанаттуу ачылышка биз ошол даярдыктар көрүп атабыз. Ошол эле учурда күндө ошол мына жерде ареналар бар, өзүнчө 6-4-5 арена бар. Ошол 5 аренада ар бир мамлекеттин маданий кечелери болот. Мисалы үчүн Кыргызстандык болот бир күндө. Бир күнү өзбектер көрсөтөт, бир күнү түрктөр көрсөтөт, бир күнү азербайжандар көрсөтөт. Ошол программасын ошол жерге көрсөтүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот. Андан ошол эле учурда бул туристтердин чоң агымы да күтүлүп атат да. Күтүлүп атат. Бул жерде дагы бир проблема бар. Ошол жатакана маселеси дагы бар.
мына изник шаарында мындай жатакана жок да, мындай отель, мейманкана жок. Ошондуктан бул Стамбулдун берки Изникке жакын жагында, Бурса шаарынан ошол Изникке жакын жерлериндеги мейманканалар азыр бүгүн баары 100% мындай брондолуп коюлду да. Ошондуктан эми албетте көрөм, барам дегендерге биз эме кыла албайбыз, бирок ошол эле учурда анын дагы мындай эреже, жол жоболорун билип алып барса жакшы болот да. Биздин мага да көп телефон чалышат, мен барсам болот эле, тиги мен катышсам болот эле депчи. Анан кийин биздин чармачыл инсандар да чалат, телефон чалат. Мен айтам, бул Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги чечип атат, ушулар иштеп атат, ошолор менен байланышкыла депчи. Бул бир маселе. Экинчи маселе, өзүңөр жакшы билесиздер, ошо көчмөндөр оюну бүткөндөн кийин кыргыз маданият күндөрү башталат Түркияда. Биздин 120га жакын чыгармачыл инсандарыбыздын чоң программадагы гала концерти, ошол эле Кыргызстандын күндөрү бардык масштабтуу деңгээлде өтөт. Ага дагы азыр даярдыктар көрүлүп атат. Жакшы Түркиядагы мыкты чоң концерттик залдарды азыркы күндө биз сүйлөшүп атабыз маданият министрлиги менен биргеликте. Бул дагы кыргыз маданиятынын ошо көчмөндөрдөн кийин кыргыз маданиятынын башталышы дагы бул өтө бир логикалык дагы, символикалык дагы мааниси бар. Ушул Түрксой уюму көчмөндөр оюндарын уюштурууда жогоруда сиз айтып калдыңыз, баягы негизинен маданий контентке жооптуу болуп атат деп. Анан баягы түрк дүйнөсүндө көчмөн ааламында ооз эки маданияттын орду албетте чоң. Ушул кырчында өткөн көчмөндөр оюндарында кыргыз, казак төкмө акындарын айтыш өтчү эле. Мында планда барбы? Мында ошол жанагындай төкмөчүлүк өнөр боюнча мындай аябай биздики программасы аябай кеңири болгон да. Кыргызстанда ак төкмө акындардын конкурсу, манасчылардын конкурсу, оюндардын конкурсу, тиги боз үйлөрдүн конкурсу көп программада болгон да. Бирок тилекке каршы мындай бир жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби эми мындай айтканда бизде болгону өтө логикалуу, туура болчу биздин мамлекетте. Бул эми Турция мындай айтканда бир тууган мамлекетибиз, анын өзүнүн маданий көз караштары бар, өзүнүн дагы жактары бар. Ошондуктан мындай эмелер ошол 4-чү көчмөндөр оюнда программада жок десем болбойт. Ошонун элементтери бар. Бирок ошол эле учурда биз көчмөндөр оюнунун алдында бир жума Манас жумалыгын өткөрүп атабыз. Манас жумалыгын өткөрүп атабыз. Биздин манасчыларыбыз барат. Бүткөндөн кийин, жана сизге азыр айттым, тиги кыргыз маданияттын күндөрү болот. Ошол эле учурда мен айтып коюшум керек, сиз айттыңыз конкурс депчи. Бул жерде Кыргызстандын, кыргыз чеберлеринин, кыргыз боз үй чеберлеринин эң мыкты үйлөрү ушул жерге коюлган. Ошол жанагы 6 мамлекеттин президенттери, ажоолору, мамлекет башчылары ошол 6 боз үйдө кыргыз чеберлеринин колунан чыккан боз үйлөрдө өзүнүн эмеси болот да, жана айтып коет, ставкасы деп коет го, ошондой сарда ошол жерде болушат. Демек, бул дагы кыйыр мааниде биздин маданиятыбызды мындай бир көрсөтүүнүн өзгөчө бир формасы болуп атат. Албетте, журналисттик көрсөтөт, бу жерде чет элдик журналисттик көрсөтөт, бу жерде ошол президент Эрдоган, бул жерде ким Такаев, бул жерде Жапаров депчи. Бирок ошолордун баардыгы биздин кыргыздын боз үйүндө болуп атпайбы? Эмесичи. Бул дагы биздин маданиятыбыздын бир чоң көрүнүшү болот. Чоң рахмат, Султан Акимович, ушул убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, суроолорубузга жооп берип, маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда пландалып аткан иштер, баягы дүйнөлүк масштабтагы Кыргыз үчүн мындай бир сыймык болгон ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чүсү ийгиликтүү өтсүн. Анын ичинде ушул Түрксой уюмуна, Түрксой эл аралык уюмуна жүктөлгөн милдеттерде дагы аткарууда ийгиликтер болсун дейли. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз ушул алдыда пландалып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Түрксой эл аралык уюмунун генералдык секретары Султан Раев Акимович жооп берди. Саламатта туруңуздар.